Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жаңылана баштаганы, журналисттер менен эл өкүлдөрүнүн ат майданында жолукканы, казак өкмөтүнүн отставкага кеткени социалдык тармактарда талкууга алынды. Амансыздарбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсү, аны мен Акылай Маратова алып барам. КСДП партиясы жаңыланат. Бул тууралуу партия өткөргөн басма сөз жыйынында айтылды. Анда күтүүсүз жерден экс-президент Алмазбек Атамбаев өзү келип, КСДП учурда башынан оор күндү кечирип жатканын айтып, мунун арты менен партия тазаланып жатат деген пикирин билдирди. Как бы трудная для партии. С одной стороны, она очень хорошая, потому что идет автоматическое очищение рядов партии от карьеристов, от предателей, от нечистоплотных людей. Басма сөз жыйында экс-президент өзүнүн кыска нуска кебин айтып, ал дайыма эле партияны башкара берберин өзүнүн сөзүндө кыстартып кетти. Мен болсо эми силерге айтар элем, ушу көнүп баштагыла. Дайыма эле Атамбаев партияны башкарбайт, мамлекетти башкарганга окшоп бир күнү партияны деле өткөрүп беребиз. Бул билдирүүдөн кийин улуу кичүүдөй социалдык тармак өз пикирин жазып чыкты. Журналист Бакыт Төрөгелди уулу, президенттикти өткөрүп бергендей эле бир күнү КСДПны дагы өткөрүп берем. Активист Эдил Байсалов, Атамбаев КСДПдагы күнөөсүн мойнуна алды. Биз Атамбаевти аяшыбыз керек экен. Анын буга чейинки кылгандарынын баарын унутуп, көрсалы туура эмес жазап алыптыр деп. Биздин партия эң кыйын кездерде дайыма өзүнүн сөзүн айтчу. Экс-мэр Нариман Түлеев КСДПнын бүгүнкү шоусуна көңүл буруунун деле кажети жок. Мен Сооронбай Жээнбеков менен тааныш эмесмин. Мен аны менен кол алышып да көрбөгөм. Бирок ал достук менен мамлекеттик кызыкчылыктын ортосунда калганда экинчисин тандап алгандыгы үчүн колун кысмакмын. Алмаз менден элдешүүгө жардам беришимди өтүнгөн. Анын көзүндө өтүнүч эмес, жалдыроо көрүнүп турган. Бирок мындай өтүнүчтө эч кандай логика жок болчу. Себеби мен президент менен тааныш эмесмин. Атамбаев анын схемалары жана Кыргызстанга тийгизген кесепети билинип калаарынан коркуп ушундай кадамга барган. 23 февраль атамекен коргоочуларынын күнүнө карата Аккола ат майданында көкбөрү оюну уюштурулду. Аталган мелдешке журналисттер, депутаттар жана өкмөттүн өкүлдөрү ат салышты. Журналист Токтосун Шамбетов, Кыргызстан өнүккөн өлкө. Ар түрдүү жаштар иш-чаралар өтөт. Журналист Канышай Мамыркулова, аюудай болгон депутаттар биздин арык-торук балдарды алдап соолап утуп алышкан тура. Алдаса болот жаш башты деген чын. Ат майдандагы таймаш кызуу уланып, оюндун жыйынтыгында депутаттар өкмөттүн командасын 2-0 эсебинде утуп алса, өкмөттүн командасы журналисттердин тайпасын утуп биринчи орунду ээледи. Таймаштан кийин депутат Канат Исаев Казакстандын депутаттарын ат майданга чакырып, анда ал күч сынашуу менен бирге тайгазан талашын дагы чечип алууну сунуштаган. Журналист Сыргак Бактияров, көк бөрүнү жигиттер, көк парды кыздар ойнойт бизде. Турнир по кокбару в честь 23 февраля. В Кыргызстане верхом на конях праздник провели министры, чиновники агентства по спорту и журналисты. Турнир собрал немало зрителей, в их числе была и моя коллега Жайнагуль Раймкулова. Быстрый и ловкий, так переводится имя коня Карабин. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин сынынан кийин казак өкмөтү отставкага кетти. Анда Назарбаев өкмөттү өлкөдөгү экономикалык маселелерди жөндөй албагандыгы, калктын жашоо деңгээлин көтөрө албагандыгы, мамлекетте жумушсуздук көбөйгөндүгү үчүн кетиши керек деп айткан. Сегодня правительство ушло в отставку. Елбасы, отец-основатель нашего государства, всегда принимает решения, исходя из интересов государства и народа, ставя во главу угла благополучие всех граждан страны. Аталган кызматты 2016 жылдын сентябрь айынан бери премьер-министр Бакытжан Сагинтаев жетектеп келген. Учурда казак өкмөтүн убактылуу вице-премьер-министр Аскар Мамин жетектейт. Бул туурасында Next TV Facebook'тагы баракчасына жайгаштырган. Анда каналдын окурмандары кызматтан кеткен казак өкмөтү тууралуу өз пикирлерин билдиришкен. Facebook колдонуучусу Сабирагүл Юлдашева азамат экен.
Facebook колдонуучусу Сейдалы Улукбек жакшы үлгү. Өзүнүн министрлик доорунда элдин үмүтүн актай албай, дыйкандардын 1 жылдык маңдай терисин талаага кетирген айыл чарба министри Нурбек Мурашевдин иши социалдык тармактарда дагы сынга алынып, ал туурасында ар кандай айын кептер айтыла баштады. Анда аталган министрликти жоюуну талап кылышса, экинчиси өкмөт башчынын отставкасы тууралуу жазып чыккан. 24 KG. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев бага эч ким гарантия бере албайт. Мен дагы, сиз дагы, премьер-министр дагы. Аны бир гана Кудай билет. Активист Адил Турдукулов, астафираллах. Активист Жакшылык Матанов, айыл чарба министрлиги жоюлуш керек. Facebook колдонуучусу Темиркан Төрөбаевна, Мухаммедкалы Абулгазиев, Гүлмира Кудайбердиева өз каалооңар менен отставкага кеткениңер сиздер үчүн абийир болот. Бул арада Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров Орусиядагы кыргыз мигранттар менен жолукканы тууралуу интернет айдыңында маалымат тарады. Анда Мадумаров мигранттар менен кезигип, президенттик шайлоо, алардын укуктары жана башка көйгөйлөр менен таанышкан айтылат. Жолугушуу учурунда Мадумаров Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодо мигранттардын укугу бузулгандыктан борбордук шайлоо комиссияны сотко берер айтылган. Журналист Жакшылык Бердибек уулу, президенттик шайлоонун легитимдүүлүгү тууралуу маселе козголот окшойт. Мадумаров БШКны сотко берет экен. Адахан Кимсенбаевдин бул жолугушуусунан кийин мурунку элчи Кылычбек Султанов аны колдоого чакырган. Элчи Кылычбек Султан, менин оюмча азыркы учурда бийликке жагалданбаган, бийликтен жалтанбаган абройлуу оппозициялык жалгыз гана саясатчы Адахан Мадумаров калды. Атамбаев, Текебаев, Жапаров тууралуу өзүнчө жазам. Дал ушул позициясы гана даражасы үчүн Мадумаровго карата укмуштуудай каралоо кампаниясы жүрүүдө. Мекенибизде авторитардык, диктатордук жана кландык бийлик бирото эле тамыр жайып кетпеш үчүн Мадумаровго болгон жеке мамилеңерге карабастан аны колдоого чакырам. Бийлик мамлекетибиздин ресурстарын каршылыктарына каршы эмес, өлкөнүн өнүгүүсүнө, элибиздин жыргалчылыгына жумшоого милдеттүү. Мындан сырткары активист Аманбол Бабакуловдун унаасын белгисиз бирөөлөр талкалап кеткенин кабарлашса, президент Сооронбай Жээнбековдун Жалал-Абадтагы сапарындагы сүрөтүн мээримдүү деп жайгаштырышкан. Урматтуу көрүүчүм, ушуну менен бүгүнкү эфиримди жыйынтыктайм. Соц тармакта эмне кеп көрсөтүүсүнө өзүңүздүн сунушуңуз же пикириңиз болсо комментарий аркылуу билдирсеңиз болот. Сиздин пикириңиз биз үчүн абдан маанилүү. Мындан сырткары лайк басканды дагы унутпаңыз. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.